Мына ушундай айылдын кереметин чагылдырган сонун клип болду. Асер Кадырбекованын аткаруусунда жаныңда болсом дейм дейт. Ооба, тандырган нан жапкан жерин көрүп алып, кичине кезимде апам бизге нан жап, тандырган нан жапканда өзгөчө ар бирибизге кичинекей токочторду кылып койчу эле. Ошол токочтор бизге өзгөчө таттуу сезилип, менин токочум деп талашып жечү элек. Ошол нерсе аябай эске келип кетти. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ал эми бизге студиябызга конок келди. Силердин баарыңыздарга бир жакшы маанайларды, жакшы ырларды тартуулай турган акыркы учурда белгилүү куудул Абдулла Иманкулов менен биргеликте көптөгөн гастролдорго чыгып, жана азыр акырын өзү дагы таанымал боло баштады. Азамат Жоробаев аттуу биздин энебиз студияга келди. Кош келиңиз. Кош көрүштүк. Кутман таңыңыздар менен, урматтуу кыргыз элим, эртең мененки таң куманаңыздар менен куттуктайм. Эртең менен таң сизде кандай башталат? Таң эфирге чыга турган күнү аябай Эрте эле башталат, анан негизи түштө эле угунам деп койбойсузбу? Анан эртең менен чынында ар бир ырчын тамак ачылышы кыйын, ошондон бери 2 саат мурда туруп кичине даярданыш керек. Себеп деген жоопкерчилик өтө чоң. Ушундай канчалаган эл карап турса, анан барып мен тамагым оорутат эле деген шылтоо, бул билбейм, мага туура эмес да. Негизги ырчыларга дегендей. Ооба. Биз телекөрүүчүлөрүбүзгө эскерте кетели. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү темабыз бул айылдагы кыш деп аталып атат. Анан келген коногубузга биринчи эле суроошундай болуш керек. Сиздин бала кезиңиз кайсыл айылды мактап айтып бересиз? Кайсыл жерден өскөнсүз? Кышты кандай өзгөчө сезимдер менен өткөрдүңүз экен? Мен ушул Ош областына караштуу Өзгөн районунун Макаренко айылында кыш мезгили дегенде гана, ал биз жаш бала кезибизде негизи аябай кыш, ошондо кыш болчу эле. Азыр кар жаады, эртеси эле эрип кетип атпайбы карларчы. Ал кезде чоң жолдун боюнда жашаганыма байланыштуу жол аябай муз болчу. Ал кезде бир 20 күндөй, 1 айлап жол эричүү эмес эле да. Автобус каттаганда ошо автобустун артына жабышып 1 айылдан 1 айылга барып, жол эрип кетсе, ал асфальттарда жыгылып, ушундай колдору сыйрылып дегендей аябай жаш кезибиздеги балалык күндөр кызыктуу өткөн. Азыр эми андай автобуска артына жабышмай нерсе жок да. Жол деле муз эмес. Бирок мурункудай муздак эмес. Мурункудай муздак эмес. Анда эмне кылбайлы, ырдатпайлы келген. Ырдаталы, дароо. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эгерде биздин конокко кандайдыр бир суроолоруңуздар болсо, анда биздин эфирдин номери 56 0312 коду менен терип аласыздар дагы. Түздөн-түз бизге чалып туруп, коногубузга суроо узатсаңыздар болот. Анда жакшы бир чыгарма менен баштап бериңиз. Анда ырдын пири Ырыспай демекчи, Ырыспай Абдыкадыров атабыздын Сагындым туулган жер сен деген ырын баштайм да. Сагындык чын. Обайым тартып алыстан, унутуп бардык нерсени, сарыр болуп ансыздан, сагындым туулган жер сени. Sarır bolup ansızda, sağındım tuğan ceri seni. Kanatım bolso azır men, kalkıldap uçup jetsemden, kaldaygan sarı taladan,
Карлыгач болуп кетсем де калдайган сары талада карлыгач болуп кетсем де Оқтасам кирет түшүмө аргымак чапкан талалар тыйылбай такыр кусалып тынчыбай кой дең саналар тыйылбай такыр кусалып тынчыбай кой дең саналар. Ай бара келди. Канатым болсо азыр мен бара учуп кетмекмин айылга. Айтерем. Эмнегедир бүгүн чындыгында баягы айылга кетким келип атат. Ооба, эфирден кийин дароо кетип калсак. Ооба. Сонун аткарып болду. Рахмат. Талантыңыз өркүндөй берсин. Сиз дагы ырдап жатып, өзгөчө айылыңызга кеткиңиз келсе керек, Сөзсүз да, ошол айыл сагынганда ушул ыр менен кичине өзүбүздү сагынычты таратып алабыз да. Жанагы кимдер айтмакчы, аккордеон менин сырым демекчи, көп сырларды буга айтып аласың, эч кимге айтпайт дегендей да. Эч кимге айтпайт, Сиз жанагы жаман түш көрсөң, жакшы түш көрсөң, жаман түш көрсөң, мисалы суу коруп айтасың дейт, сиз бардык нерсени аккордеонго айтат окшойсуз. Аккордеон. Түштөрдүн баары ушунда экен да. Тамаша. Сиздин айылыңыз туурасында же болбосо ошол жактагы өзгөчө адам, балким өзгөчө бир мактанчуу нерсеңиздер барбы? Ошолор жөнүндө айтып бергичи, биз да билели эле айыл жөнүндө. Биздин айыл жөнүндө мактанчуу нерселер аябай эле көп. Айыл негизи мурунку кездеринде чынында аябай тентек айыл болчу. Азыр буюрса жанагы көпчүлүгү кичине ыйманга келип дегенде биздин айыл кечинде айылда калчу коноктор болгон болсо сөзсүз же бир тонолуп же бирдемесин алдырган эртеси укчу элең да. Ушундай тентек айыл болчу негизи. Ал нерсени айтпаса болбойт да, мактай бергенден эмес. Мактоонун алдынан. Азыр эми буюрса көпчүлүгү ушу ыйманга келип дегенде намаз окушуп дегендер азыр ар бир экинчи, үчүнчү адамды көрсөң, мечитке барайлы ушундай деген бир жакшы ыймандуу жигиттер көбөйүп калды. Көпчүлүк ошол азыркы өсүп бараткан өспүрүм жигиттерди көрүп, өзүнчө суктанам да. Сиздерде дагы күрүчтү өстүрөсүздөр да? Сөзсүз да, албетте күрүчтү экенибиз. Күрүч эгип эле чоңойгон жигитмин. Көпчүлүгү таң калышы мүмкүн. Азырма сен ушундай ийилип чобалбаган бала болсоң керек деген ушундай сөздөр айтылып калат да. Ушундай бизде шалы деп коет, күрүч деп. Көпчүлүгү ушундай жалпы түрүндө күрүч деп айтып калат. Шалы эгип, шалы отоп, ошол токойдо гана күрүч менен эле кошо чоңойгон жигиттер. Бир жолу мен өзгөнгө барып, баягы өзгөн күрүчү деп эле бул жактан сатып ала беребиз го, бирок ал жакта андан көп түрү бар экен да. Ушунчалык көп түрүн көрүп мен аябай таң калгам. Анан кайсыңысы жакшы сиздерде? Бул негизинен өзгөн күрүчүн ошол өзгөндө гана, себеп күрүч кайсыл сууда өссө, ошол суудан демделген ашты жесе, ошондо гана ошо өзгөнүн күрүчүн жегенде болот. Себеп ал жакта күрүчтү өстүрүп, бул жака келесиң, анан жанагы тазаланган суу менен гана ашты демдеп коюп атпайбы? Бул жакта бишок болбойбу, Анан күрүчтүн негизи өзгөн күрүчү бизде бул ашказанга оор келет негизинен. Ал кезде себеп биз ал күрүчтү жегенден кийин жумуш көп эле, семчке эгесиң, тамеки эгесиң дегендей ошого жараша, себеп ашказан менен сиңип кетчү. Азыр кайдан өзгөн күрүчүн жейсиң, барасың, жатасың, иш кылсаң кыласың, шаарда кылбасаң кылбайсың. Анан ошондон көпчүлүгү жанагыдай лазер деген күрүч көрүп Ошондон мактанып. Бирок кантсе дагы мисалы азыр биздин ар тарапта, ар дүйнөнүн ар булуң бурчундагы биздин мекендештерибиз сөзсүз түрдө бул жакка келип баратканда өзгөн күрүчүн өзүнүн жанына сала кетет экен. Мына
сонун. Ал эми сиздин калганда деген. чыгармачылыгыңыз туурасында сөз кылалы. Эмне жаңылыктарыңыз болот? Чыгармачылыгымда буюрса эле жаңы ырлардын үстүнөн азыр эмгектенип жаткан кезим. Жакында эле Жаштык үнү деген жаңы обуну жазып, клипке бердик эле. Сиздердин немеңиздерде жок болсо керек, эфириңиздерде. Буюрса аз күндөрдө таштап кетебиз, буюрса. Азыр ушул жаңы чыгармачылык негизинен көпчүлүгүнө мен жаңы улуумундагы аталарыбыздын ырларын ырдап чоңойгонго көпчүлүгү жаңа обончу десе бунун кайсыл обондору бар деген сөзгө кала бербейин деп атайын азыр өзүм обондорумду кичине элге тартуулайын деген эмгектенип жаткан кезим. Учурда ошол Абдулла Иманкулов менен 20-февралдан баштап Ош Жалал Абад жергесинде болобуз 26-сына чейин. 7-8 мартта биздин Бишкек борбор калабызда болот. Абдулла Иманкулов деп калдыңыз. Кантип бул киши менен иштеп баштадыңыз, бул талант менен таанышып калдыңыз? Эмне болуп башталып калды? Бул киши менен иштеп калыш негизинен көпчүлүк ушул биздин эле тармактагы инсандарга бул киши мындай бирөөнү мындай тезинен жактырган киши эмес да. Жылкы мүнөз деп коет го ушундай. Бул кишиге жагыш аябай кыйын, жаккандан кийин бул кишиден ажыраш кыйын дегендей да. Эмне болуп чыгып алдыңыз? Билбейм, негедир 1 жыл кошо иштештим, бир 10 күндө иштештим 50 жылдыгында. 1 жылдан кийин мындай негизги мындай кагаз түрүндө дегендей жалпы коллективине кошулуп калып, бирок 1 жыл мурун 50 жылдыгында 15 күн кошо жүргөн күндөрүн билбейт экен да мен экенимчи. Кийин ырдап жүрүп, анан сен бала машина айдай аласың, айдай алам. Жана эми мындай көңүлүнө купулуна толдум окшойт. Ошондон баштап азыр эми ата баладай эле агайыны болуп, бир туугандай жакшылык жамандыктарда үй бүлөлүк карын катнашта болуп, жакшы катташып калдым. Негедир ал кишиге билбейм, жалкы мүнөздөрүн жактыбы же чыгармачылык эми таланттарын жаккандай ушундай да. Сонун биздин телекөрүүчүлөр дагы биз дагы күтүп атабыз. Кийинки чыгармага кезек берели. Дагы бир сонун чыгарма менен биздин программаны дагы бир кооздоңуз. Рахмат, анда Бекболбиев акебиздин ырларынан ырдап бересиң болбойт, сөз. Билетелем жүрөктү ыласа, кымыздыктай болуп курадым. Байкамасам болосуң неге, карап койчу сенден сурарым. Сөзгө сөздү араң уладым, ой жами сагаң арнап 4 саат курадым. Ой жами угуп койчу махабат ырды, sen üçün de ırda turam. Dangır жолда araba ayıdat, oy cami çürek kozgop ırdat geleyim. O cami samançının jolun görüsötüp, ay cami daniyarın boloyun seni, boloyun seni. Bileminmen uğlundun barın, kolundağı şakegin dağı, emne bolsa mağa bari bir, karap koyçu mağa bir canım. Ebepten mi sebep tabanım, bir günü üyüne men girip baramın. Oy cami jüröktөгү болгон сырымды, көздүжүмү айтып салам. Даңгыр жолдо араба айдап, ой жами жүрөк козгоп ырдап берейин. O cami samançının jolun görüsötüp, ay cami daniyarın boloyun sen,
болоюн сени Jamila. Баракелде. Бул ырдагы айылды эстетти. Себеби дегенде Чыңгыз Айтматов атабыздын чыгармасында өзгөчө бул ырды укканда жанагы арабада отуруп алып, Жамиля артында, Данияр алдында баратканы, Ошо кинону айттыңызбы же Жамиля деген кызды эстеп кеттиңизби? Жамиля деген кыз дагы эске түшүп кетти. Ошо кино короп айтып атам да. Мына ушундай ардактуу телекөрүүчүлөр, биздин бүгүнкү темабыз бул айылдагы кыш деп атаганбыз. Конокторубуз да мына ушулар туурасында сөз кылып атабыз, айыл туурасында ырдап атабыз, дегиле айылды эстеткен көз ирмемдерди ырга салып атабыз, Ооба. Ал эми Азамат, сизге кийинки суроо мындай болсун. Азыр сиз шаарга көнүп калдыңыз. Айылга баргандан кийин дароо эле шаарга качасызбы же айылда тургуңуз келеби? Кандай болот? Айылда бир көп эле айылда тургум келип барам. Кайдан анан бул жакта жумуш болгон үчүн зоноктор болот. Анан кайра эле шаарга качасың. Кичине апам менен бир 10 күндөй сүйлөшүп баргандан кийин алардын деле колуна тийбейм. Ой, Азамат ошко келиптир. Азамат өзгөндө экен. Ырын ууп калайлы, кетип калат экен, мынтеткен деген кичине күйөрмандар бар. Ошолордун кичине көңүлүн алып, ал жактан да ошентип барып келем. Келечекте шаарда жашап каласызбы же баары бир бара турган жер айыл деп айылга кетесизби? Кандай болот? Негизинен эми кичине бала бакыра дегендерди чогултуп алып, анан эми айылга барабыз. Айыл туулган жердин топурагы алтын дегендей. Баары бир кичине жүрөк ошол жака тартып тура берет. Эми ушул бул тармакка кошулуп калгандан кийин, музыка тармагында, анан шаарда турганга неме болуп калат экен да. Кандай десем, шаардан алыска болбой калат экен. Үйдө кичүүсүзбү же улуусузбу? Үйдө кичүүмүн. Эң кичүүсү. Негизинен баягы кичүүсү үйдө калыш керек деп айылда калтырышат го, Менден улуу агамды ошо айылга калтырганбыз. Мен шаарда турбасам болбойт экен. Себеп чыгармачылык деген айылда жаткырбайт экен да, мындайча айтканда. Анан бул жака келип калган. Ал шаарда турабыз. Эң сонун. Анда сиз менен коштошо турганда убакыт келип жетти. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизде азыркы учурда өзгөчө аккордеон ойногон таланттардын арасында өзгөчөлөнүп, өз талантын тартуулап жүргөн мыкты таланттардын бири Азамат Жоробаев болду. Сизге терең ыраазычылык билдирели. Өз убагында эмес, алдын ала келип даяр болуп турдуңуз. Бизден биринчи келди. Ыраазычылык билдиребиз сиздерге. Дагы да болсо чыгармачылыгыңыз өркүндөй берсин, өсө берсин, кыргыз элине кызмат кылып жүрө бериңиз. Рахмат, сиздердин да жамаатыңыздарга терең ыраазычылык, мантаңыздар менен ар дайым кыргыз элибизде тынччылык, аманчылык, токчулук, жакшылык нерселер болсун. Рахмат. Анда эмесе азыр да болсо биз Таңбанайды айылды эстеткен сонун чыгармалар менен улантабыз. Кеттик.